Саламатсызбы Рита айым, сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Кандай жүрөсүз? Жакшы, шүгүр. Сиз менен бүгүн элдин арасында кызуу талкууланып жаткан жетим тоо темасында сүйлөшөлү деп турабыз. Сиз өзүңүздүн позицияңызды соц тармактары аркылуу билдирип келесиз. Бүгүн биздин окурмандарга айтып берсеңиз, сиз эмне себептен жетим тоону казууга каршысыз жана сиздин аргументтериңиз? Негизи эң чоң аргументтердин бири бул биздин мамлекеттеги укуктулук система курулбаганы да. Анткени себеби биз дайыма ойлойт экенбиз, бир нерседен сабак чыгарып, анан ошол жакты жакшыртып кетебиз депчи, кумтордон биз сабак алган жокпуз. Эми мынакей кумтордон жерүү, башка нерселердин баары эле кудум эле ошо бир эле мындай басып өткөн жол менен эле кетебиз да. Дайым бир инвестор келет, ал каяктан пайда болгон инвесторун билинбей калат. Анан уже лицензиясы сатылып кетпеди беле деп башкаларга сатат. Ушинтип алар лицензиянын аркасы менен инвесторлордон акча алып, ушундай өзүнүн иштерин жүргүзүп коюп жүрө беришет экен. Кыргызстанга баягы ооба балким 10, 20, 30 кишиге жумуш берет, канча деген кооз жаратылышыбызды талкалап атат, кандай деген көлөмдө чыгарып кетип атат, ага кантип көзөмөл кылабыз деген нерселер такыр мындай бир жөнгө салынган эмес да. Мисалы үчүн кумтордо деле убагында айтышчу, алтын менен кошо баалуу дагы башка баалуу металлдарды чыгарат, но бирок ал эч качан эч жерден эсепке алынбайт депчи. Эмне себептен андай болуш керек? Анан эң негизгиси жакынкы арада эң маанилүү кең бул суу, таза суу болуп чыгат. Анан ошол тоонун алыскы тоолорубуздагы жаткан кең байлыктарга караганда ошол жердеги топтолгон мөңгүдөн ээриген таза суу Кыргызстандын эң чоң ресурсу, эң баалуу ресурсу болуп калат. Ошон үчүн мен ошо баалуу ресурстарды талкалабай, суу жок, бул жашоо токтогондун эле бир белгиси да. Ошон үчүн ошол ресурстарыбызды баалап, ошол жака кам көрсөк, алтын менен тапкан акчаны биз туризм менен эле өзүбүздүн кооз жаратылышыбызды көрсөтүп, жакшынакай туристтерге коопсуздугун орнотуп берип, мындай комфортный бир не знаю, хостелдерди куруп, туристтерди тоссок, мен ойлойм ошол акчаны табабыз да. Азыр бийликтин позициясы дагы ар кандай болуп атат. Акылбек Жапаров бул жерден пайданы көрүп, ал жерден келе түшө турган пайданы эсептесе, президент жакында жазган постунда акыркы чечим кабыл алына элек, бул дагы да ойлонуп жатабыз, элибиз каршы болсо казбайбыз деген пикирин билдирди. Ошол эле учурда ушул теманы сүрөмөлөгөн топ пайда болгону айтылып жатат соц тармактарда. Сиз мындан аркы кадам кандай болот деп ойлойсуз? Негизи бул бийликтин ошо мындай иштелип чыгып, анан жемиш берген ыкмасы да. Алар эмне кылышат? Алар биринчи мындай маалыматты ыргытышат, анан акырын карап турушат да, элдер кандай реакция кылат экен деп. Анан эч ким унчукпай койсо, анан 2 кадамын жасайт, анан дагы эл унчукпай койсо 4 кадамын жасайт. Анан ошентип отуруп эле жанагы казинону деле байкадыңарбы? Элдер каршы акырындан чыгып атат да, мына жасалат деп эле акырын ушинтип башын чыгарып маалыматты акырын ыргытып коюп анан ишке ашырат да. Бул жактагы кудум ошондой да. Буга чейин эле бийликке келатканда эле жетим тоо жөнүндө айтып келген. Андан кийин министр кабинетинин жетекчиси Акылбек Үсөнбекович эмне кылсаңар да казылат деп келген. Анын орун басары Эдил Байсалов дагы жер тепкилесеңер да казабыз деп келген. Анан бардык баягы аткаруу бийликтин башында турган кишилердин баары эмне кылсаңар да казабыз деп атса, анан журналисттерди жалдап алып, блогерлерди жалдап алып, жетим тоо казылбаса биз Кыргызстан ушинтип сызга отуруп калабыз, эчтекебиз жылбайт деп баягы маалыматтык пропагандасын баштагандан кийин биз да өзүбүздүн пикирибизди айта баштадык да. Анткени себеби
такыр үн катпай койсок, убакыт өткөндөн кийин ошол кезде эмне үчүн силер үн каткан жок элеңер деп бизге кайра эле суроо коюшат. Ошон үчүн ар бирибиз өзүбүздүн пикирибизди айтып, бүгүн азыркы шартта, азыркы бийликтин жасап аткан иштерин баамдаганда биз мындай жоопкерчиликтүү, сөзүнө турган, мындай бийик технологияларды колдонуп, казып алып, экологияга зыян келтирбеген инвестор Кыргызстанга келбейт. Биз баягы үчүнчү, третий мир деп коет, мындай өнүкпөй калган мамлекеттердин катарын толуктап, бизде боло берет. Тепкилеп, тепсеп, жерибизди казып, оодарып салып кетип калганга бизге боло берет деп коюшат да. Ошон үчүн бизге ошондой бир шылуун келет да. Анткени себеби биздин бийлигибиз ошондой шылуундарды күткөнгө, ошондой шылуундардан акчаны ыкчам алып эле мынакей жол салып атабыз, мынакей баарын кыйратып атабыз деп популисттик чечимдерди көп айтып, анан мына салынат же салынбайт дегенде дагы туруп эле 5 мүнөттө мындай пикирлерин алмаштырып атканы, бул стратегиялык ушундай бир ушинтип жасалат, андан кийин бул жасалат деген мындай пландары деле жок экенин көрсөтүлөт да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз айтып аткан нерсебиз бул, мисалы үчүн кээ бирлер айтат да, ой, тигинде кайда элең, бунда кандай элең. Биз ар бир ушул ген маселеси болуп атканда, мисалы үчүн мөңгүнү талкалабагыла, келишимдин немесин билгизгиле, берип аткан акчаларын ачыктагыла деп. Анткени себеби кумтордун деле биз бир топ нерсени саап алдык. Бирок ошону ушу кумтор жасап атат деп биз айткандан оозубуз барбайт да. Анткени себеби биздин бийлик мына биз башка жерден тартып келдик деп эле, донорский акчаны донорлордон тартып келдик деп эле бир асмандан жааган акчадай көрсөтөт да. Чынында келгенде мына мен өзүм көлдүкмүн. Канча жыл мурун эле 1 миллион 700 миңге өзүбүздүн айылыбыздын клубун жасатканда, анан айыл өкмөт спонсор таап келип, мынакей клубту жасатты деле ушинтип атат. Анан мен папашадан билчи, источниги ким экен, каяктан келген акча экен, 1 миллион 700 миң деген бул чоң эле акча да десе, кумтордун акчасы болуп чыгып келген да. Ошентип ар бир айылга клубтар, фаптар, бала бакчалар жасалып, азыр деле мына байкасаңар, жакында эле Камчыбек Кыдыршаевич ГКНБге үй салып, больница салып, футбол аянтчасын ГКНБге салдырып эле, бүт жерде ключтарын тапшырып эле, анан бюджеттен 1 сом албай баарын жасатып атабыз деп келди. Анан таң калыштуу, бюджеттен албаса кайсы жерден бул имараттардын баарын салдырып атат десе, көрсө ошол Ысык көлдүн өнүктүрүү фондусу, ал негизи өнүктүрүү фондусу бул көбүнчөсү социалдык объекттерге, мектептерди аяктаганга, бала бакчаларды салганга багытталган акчадан улуттук коопсуздук кызмат ички үй салып жүргөн экен да. Анан ушинтип мактанып атат да, мына бюджеттен мен акча албайм. Кумтордун акчасы бул деле мамлекеттин акчасы, бул деле бюджеттин акчасы деп санашыбыз керек. Мен чөнтөгүнөн чыгарып салып атып эле. Ошентип кумтордун баягы тарыхында кумтордун инвесторлор жасаган ишти дагы мындай анча көрсөтпөй, башка жактан таап атабыз дегенсип, аларды да мындай саап келген да болушунча. Ошон үчүн бүгүнкү күндө өзгөчө азыр мындай бандит, коррупционерлер, бийлик баары биригишип алып эле, жуурулушуп эле, дос, меймандос болуп ушундай саясат жүргүзүп атканда, кудум ошондой эле бир инвестор келип, кайра мынакей лицензиясы сатылды, мен сатып алдым, мен иштетем дегенге өтпөсө экен деген эле ой болуп биз чырылдап атканыбыз ошол да. Ушул идеяны сүрөмөлөгөн топтун пайда болгонун сиз деле байкаган чыгарсыз. Алардын аргументтеринин эң негизгиси Нарын облусу өнүгүүсү артта калды, жумушсуздук күч алды, инфраструктурасы жагынан артта калды деген жүйөлөрдү келтирип жатышат да. Сиздин оюңузча Нарын облусун жетим тоодон башка дагы кандай жолдор менен өнүктүрсө болот? Аларга жооп катары эмне деп айтат элеңиз? Мисалы, азыр Фейсбукта бул маселе аябай катуу талкууланып атпайбы? Анан бирде бир врач бар, аябай күчтүү врач, Бекмамат деп, Бексурап деп жазылат. Анан Сурапов, анан ошол жазыптыр да, Турцияга жыл сайын канча деген миллион доллар медицинский туризм болуп келет депчи. Анын ичинде кыргызстандыктар байма-бай балдарын, аталарын, ооруп калган кишилерин дарылатканы барат. Мен дагы 3 жыл мурун ошентип операция жасатканы барып, ал арзанга да түшпөйт да. Биздин врачтардын деңгээли эч Турциядан деле кем калбаган врачтар экен. Бирок эмнеге биз техника, технология жагынан сатып алып, ошондой медицинский туризмди өнүккөнгө
шарт түзбөйбүз. Мен көргөм биздин жеке клиникаларга бир жолу больницага жатып калсам, палатада 9 киши жатты, 9-унун мен эле кыргызстандык болуп чыктым да, калгандардын баары Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандын курдайынан келген кишилер жатыптыр да. Ошондо аябай таң калып калдым да, көрсө Кыргызстанга да келет турбайбы депчи. Ошондо биз медицинский туризм кылганга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз деген билим берүү жагынан экспортко өтсөк толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Канча бир жыл мурун бир пакистандык бала каза болуп калып, Ошко учуп барсам, ушундай отуруп акция жасаптыр да, сидячий акция депчи. Ушунча көп пакистандык окуйт деп мен эч качан айта алмаган эмесмин да. Жайнаган балдар мындай сызга отуруп алып, свечкаларды коюп алып, баягы митинг жасап атышыптыр да. Анан Ошто эле ошончо. А Бишкекте алар канча? Ошондо ар бириниси 3.000, 4.000, 8.000 долларга чейин акча таштап кетет. Бул только окуста төлөгөн акчасы. Канча таксини колдонушат, канча квартираларды снимать этишет, канча кафелерге барат. Ошолордун баары Кыргызстанга келген инвестиция. Бул эбегейсиз чоң акча. Ошондо билим берүү, саламаттыкты сактоо, азыр жанагы эме деген чыгып атат, креативная экономика деп, ырчылар, түрдүү жанагы комикс тарткандар, жанагы биздин бир алтын кнопканын ээси болгон жана кичинекей балдарга эле контент создавать эткен эмелер миллиондон ашык подписчик болуп, дүйнө жүзү алардын жанагы балдарга жасалган контенттерин түзүп атат. Ошондой нерселердин баары эгер адамдын мүмкүнчүлүгү, адамдын ушу сен жасагын алдыга жылгын деген, баягы мен сени камайм, тишиңди сындырам, сапырам, гүлүңдү сапырам дегенин ордуна эң мыктылары бизде эмне колдоо көрсөтүш керек, кантиш керек деген болуп турган болсо, мен ойлойм биз кичинекей эле үй бүлөбүз, биз кичинекейбиз деп бирөөнүн этегине жамынганга шашабыз да, а тескеринче биз кичинекей эле үй бүлөбүз, биз ыкчам ушу инновация жака, эркиндик жака, дүйнө таануу жака кадам таштасак, биз акчаны Кыргызстанда отуруп эле дүйнө жүзүнө сайттарды жазып, дүйнө жүзүнө бир нерселер жасап, Кыргызстанга акча тартканга толук кудуретибиз жетет да. Анан негизи эле могу бул регионду багып кетет дегенге мен таптакыр кошулбайм, анткени себеби эми тиги темир чыгарган тоо менен алтын запасы бар кумторду эле карагыла. Ысык көлдө бардык айылдарда суу бар десе, мен деле айтмакмын, эми өнүкпөсөк деле жок дегенде жашообузга керектүү. И то биз сууга бай мамлекет болуп туруп, мына мен Григорьевка деген айылдын тургунумун, азыр ошол жерде жүрөм. Бизде иче турган суу жок. Биз деген кошуна айылдан кайын журтумкан ташып келем да. Баклажкаларга куюп алып, машинеге жүктөп алып ташып келебиз. Машинеси жок кишилер тундуруп ичкенге аракет кылып атат. Тундурганга мүмкүнчүлүк жок. Андай суу тунбайт экен да. Ошол эле жетөөбүздүн айылдарында ошондой айылдар бар. Бардык айылдарга жада калса таза сууну камсыз кыла алган жокпуз да. Тиги алтынга бай тообузду талкалап бүтүпчү. Анан нарындыктар анан минтип гүлдөп кетет, анан Кыргызстанды багып кетет деген бул жөн эле баягы эме да, мындай азыр баягы көрүп атышат да, жумушсуздук болуп атса бул эң эле мындай орчундуу нерсе ушул экен, жумушка тартылып калат деп, бул куру сөз. Өзүңүз жогоруда белгилеп кеткендей, жарандык коом активдүүлүгүн көрсөтүп, каршы чыгыш керек деп жатасыз да. Сиздин оюңузча бизде мүмкүнчүлүк барбы азыр бул кенди иштетүүнү токтотуп же артка жылдырууга, же баары бир иштетилеби? Биз дегенде Кыргызстандын жаштары, активисттер, кайдыгыр эмес жарандар анда кандай кадамга барыш керек эгерде бул кенден бизге пайда келбейт десек? Негизи мен ойлойм, токтой болуш керек. Мен ошончолук эле катуу чыгып каздырганга барбайт деп, бирок мындай дароо эле президент өзү билдирүү жасап, негизи президенттин билдирүүсү бул аябай орчундуу, керектүү учурда элдерге кайрылган билдирүү болуш керек да. Ал мындай жөнөкөй эле бир мендей болгон эле бир кишидей болуп эле дароо жооп берип туруп, анан тигилердин баары жарма патриот, анда өзүбүз биз аябай Кыргызстанды ойлогон патриот деп бөлөт да дайым. Ушунда дагы ошентип лже-патриотторго чара көргүлө деп буйрутма берип, уже мынакей Ырыс Жекшеналиев жаш блогерлерди акырынан кармай башташты. Эми бул жакшыга алып келбейт, анткени себеби канчалык кыргыздарда эме бар эмеспи, чайпалган сайын, күчөп төгүлгөн сайын кайра толуп өксөрбөй. Ошондой бир өзүбүздүн мүнөзүбүз бар. Канчалык бизди кыскан сайын ошончолук биз курчуп, ошончолук биз анда туура жолдо туруп аткан турбайбыз деп ойлоно баштайбыз да. Ошон үчүн бөлүп жарып, тигилер жакшы, булар жаман, тигилерди карма, буларды бошот дегенден ордуна
эй сырттагы кандай деген вызовдор бар, ички көйгөйлөрүбүз толтура. Келгиле бир отуруп жана кеңешип кескен бармак оорубайт дегендей кылып, кандай кылалык, эмне кылалык деп сурап койсо, азыр мисалы үчүн өзүнүн советтерин деле берип, келгиле моуну жасайбыз, моуну эле кылып бергиле деген кишилер толтура. Бирок тилекке каршы ушу президент жагынан ушу мындай туура багыт алып, келгиле ошону иштетип кетебиз деген демилгелер жок болуп аткан үчүн көп кишилердин баары мындай сууз мамиле болуп, алдыга бул деле жылып кетпейт деп. Эми көрүп атат го, мына акыркы эле тиги 3 достун балдары тиги Хабиб менен Хазбекти тосуп алгандай эле маселе да. Ошол көрүнүштө эле бул мындай жалпы Кыргызстанга таасирлентет да. Кризис болуп атса, тигилер мынтип чартаңбай тээп жүрүшкөн турбайбы депчи. Анда кризис деле жок турбайбы дегендей маселе болуп, мен ойлойм бүгүн ошо президентибиз баардык элин мындай бир муштум кылып, бир жака топтоп, келгиле сүйлөшүп алабыз дегенге барганга деле ниети жок болуп атканы өкүнүчтүү болуп атат да. Анткени себеби ошого бара турган болсо, мындай сүйлөп, келгиле анда эмне экен деп мындай кол эле сунуп койсо, идеялар кытып койсо, ой моуну жаса, момундай болот, тигиндей болот дегендер толтура эле чыкмак да. Тилекке каршы ошондой бизге мындай энергия бере турган демилге жок болуп атканы, баарыбыздын көзүбүздөгү отторубуз өчүп атканы ошондон болуп атат да. Чоң рахмат. Менимче жетиштүү сүйлөштүк. Бул форматка, өзүбүздүн форматка ылайык. Анан сиз менен дагы да болсо байланышып, кызматташып, пикир алышып турабыз деген ойдомун бул тема боюнча. Рахмат. Калыңыз. Чоң рахмат.